Кудайдын чакырыгы 13 февраль. Силерди таарынткандар үчүн сыйынгыла. Биздин заманда мындай сөздөрдү угуу таң калыштуу. Анткени азыркы замандын урааны жемиңди жегизбе, ордуна коюп кой, ордун билсин. Бирөө жарым таарынтып койсо, коргонуп, андан да катаал жооп берип, таптакыр жабылып калуу бул кадимки реакция. Ыйсанын сөздөрү көпчүлүк учурда адамдык логикага туура келбейт. Анын душмандарыңарды сүйгүлө деп айтканы да бар. Сени таарынткан адамдар үчүн сыйынганың сенин руханий жактан жетилип, өсүп жатканыңдын белгиси. Албетте, сени капа кылып жаткан адам үчүн сыйынуу оңой эмес. Кудайдын ырайымына толгон жүрөктөр гана муну кыла алышат. Биз жамандыктын андан ары көбөйүп, өсүшүнө жол берип жаткан жокпуз. Ал жамандык биздин үстүбүздөн бийлик кылышын каалабай жатабыз. Ыйса дагы айкаш чыгачка аны кадап жаткан адамдар үчүн кечир аларды, эмне кылып жатышканын билишпейт деп сыйынган. Андан тышкары, таарыныч адамды колчулукта кармайт. Кечирген адам эркин болот. Таарынткан адамдар үчүн сыйынганыбызда жүрөк тазаланат. Иштеги ачуу тамырлар жулунат, тынчтык келет. Ал аркылуу сотту Кудайга коюп, өзүбүз болсо күнөөлөөчүнүн ролунан чыгабыз. Сыйынуу бизди да өзгөртөт, таарынткан адамды да өзгөртөт. Машаякчы болуу бул жүрөктүн тереңинде эле ишенимди сактоо эмес. Бул жашообузда көрүнгөн Ыйсанын жашоосу. Бүгүн, азыр сени таарынткан адамды эстечи. Албетте, анын кылган жамандыгын акта дебейм. Болгону Кудайдын алдында атын атап, ал үчүн сыйынчы. Жамандыкты жакшылык менен жең. Кудайдын тынчтыгы жүрөгүңө толуп айыктырсын.